Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды өнүктүрүү маселелери талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз болду. Талант Мамытов бордош эки элдин бардык багыттагы кызматташтыгы жогорку деңгээлде экенин белгиледи. Ошондой эле ушул жылдын январь айында болуп өткөн окуяга байланыштуу көңүл айтты. Аны менен бирге Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 30 жыл толгонун эске салып, быйыл бир катар эки тараптуу жана жогорку деңгээлдеги иш-чаралар мирчемделгенин айтты. Андан тышкары парламенттик байланыштар тууралуу да сөз кылып, КМШ парламенттер аралык ассамблеясы, Жамааттык коопсуздук келишим уюму парламенттер ассамблеясы, Түркпа өңдүү эл аралык уюмдардын алкагындагы алакаларга токтолду. Муну менен бирге Маулен Ашимбаевди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Мамытовду жогорку кеңештин төрагасы болуп кайрадан шайланышы менен куттуктап, айтылган маселелердин бардыгын колдой турганын жана чакырууну кабыл алаарын кошумчалады. Биздин жарандар барыш келиште тоскоолдуктар болбош керек деп ойлойм. Соода саттыкта эркин болуш керек. Бул достук ошону менен белгилүү болот да. Ошондо мындай сөзүбүзгө дагы бардык нерседе төп келишип, бир бардык нерсе бир чыныгы бир тууган эл деп бири-бирибиз менен сыймыктанып жүрүш керек. Биздин жанакы груза перевозкаларда да бир топ кыйынчылыктар болуп атат. Мен ойлойм, аны дагы бир карап чыгышыбыз керек. Өзүңүз белгилегендей, бизде Кыргызстанда бүгүнкү күнү 1,5 миңге жакын компаниялар иштеп атат. Ал эки мамлекеттин экономикасына өзүнүн чоң салымын кошуп келатат. Ошондуктан ушул багытта дагы биз ишти алып барып, чогуу болгон ээстин алкагында мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек деп ишенем.